Саламатсыздар урматтуу эже агайлар жана сүйүктүү достор. Өтүп кеткен факультеттик саатта биз Саякбай Каралаевдин 120 жылдыгына арналган видеороликти тартуулаганбыз. Ал эми бүгүнкү факультеттик саатта элибиздин, жерибиздин сыймыгы болгон Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгына арналган видеороликти тартуулайбыз. Kim berse da жақшы берген бақтымды, ким койсо да жаман койгон атымды, ушакчыдан не кылам деп сурасам, 5 тыйынга мага сат дейт даңкыңды, сатам, алсын, кайдан билсин баркымды, чайга салып жутар кезде зар тилим куйкалачу, мен кыргыздын акыны. Карлуу күнү берсе керек бактымды, аяз күнү койсо керек атымды, ич арамдан не кылам деп сурасам, 3 тыйынга мага сат дейт даңкыңды, сатам, алсын, кайдан билсин баркымды, кантка салып жутар кезде кара көңүл куйкалачу, мен кыргыздын акыны. Таш идишке койсо керек бактымды, таттуу дишке койсо керек атымды, кароолчудан не кылам деп сурасам, балам алсын, бекер берди даңкыңды, берем, алсын, сатпайм кадыр баркымды, ойчу койчу кетменчинин, менмин кыргыз акыны, баалай келсе тең келе албас бул ааламдын алтыны. Ырас өмір, қандай қысқа, қандай аз, тағдыр ошол өлчөмүнөн көп кылбас. Бирок чиркин аздыгына мейлеле, анын октой тездигине кататпаш. Кечи гана тигил кырда жок эле, кайдан чыкты боз ат минген 30 жаш. Ал зымырайт, үст-үстүнө камчылап, жетер жери түшөр үйү барчылап. Эгер анын жетер жери бар болсо, неге суудай тынбай агат адамзат. Ошондуктан тынымы жок өмүрүм, уч кыйры жок, алыс жолго шаштырат. Бүгүн дуулап, кечээ кимди ойлонбой, кечээ жыргап, эртеңкиме кайда кой. Мен алдаган жаштыгыма ишим жок, өлүм мени эркелетип койгондой. Ушунча күн, ушунча жыл арасы, жана гана, бая гана болгондой. Ысык көл, сени сүйдүм, сен ырдадым, ырыма өзүң болдуң бел кылганым, күнүмдүн ичкен суудай берекеси, өзүңдүн бир көйкөлүп ыргалганың. Ысык көл, сен ырыскым, сен жыргалым, ырыма өзүң болдуң дем кылганым, өзүнчө урматтуу бир салт экен го, күрпүлдөп көбүк чачып турган маалың. Ысык көл, өзүң барда мен да бармын, сен жарым, керек эмне башка жардын, тагдырдын марттыгына мен ыраазы, бар тура кубанарым, мактанарым. Эй көлүм, тунугундай тунуп турсаң, бирокта тунуга кыл уул туусаң, кубатсыз мендей начар акындарды шарпылдап, толкуп туруп же курсаң.
жаш белем, тентек белем ысык көлүм, ойноткон толкунуна казөрдөгүн, жаз күнү күн батаарда карап турсаң, уялчак кызды өпкөндөй сергийт көңүлүм. Шок белем, ойнок белем ысык көлүм, кубанган, кубалаткан өзүн, кечинде жалгыз келип карап турсаң, жуткандай жайлоо желин сергийт көңүлүм. Жараган, күлүк окшоп көп жол басып, бүркүттөй нечем бийик зоолор ашып, кымыздай чөйчөгүнөн сапырылып, жаштыктай гүр шарт этет көбүк чачып. Ысык көл, кээде жымжырт, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун, турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу мындай жолдош күткөн жокмун. Ысык көл, кээде тынчта, кээде толкун, жар куруп, жаркылдаткан жаштык отун, турмушта канча курдаш күтсөм дагы, бир кыял мындай курдаш күткөн жокмун. Алыкул Осмонов Панфилов районундагы Каптал арык айылында 1915 жылы кедейдин үй бүлөсүндө туулган. Ал жаш кезинен эле ата-энесинен ажырап, жетимдиктин азабында, турмуштун кыйынчылыктарында башынан өткөрөт. 1925-1928 жылдары ошол балдар үйүндө тарбияланат. Мына ушул жерде адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр да жазып көрөт. 14 жашында Фрунзедеги педагогикалык техникумга кирип, анын алдындагы адабий ийилимге катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат. 1930 жылы Сабаттуу Вол газетасынын сентябрь айындагы санында биринчи жолу анын Кызыл жүк деген ыры басылып, адабий тушоосу дагы кесилет. Ушундан баштап анын ырлары газета, журналдарга үзбөй жарыяланат. 1933 жылы техникумду бүткөндөн тартып, ал биротоло чыгармачылыктын иштин артына түшөт. Дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн үзбөй окуп, билимин, тажрыйбасын тереңдетет. 1935-1950 жылдардын аралыгында ал ондон ашык ыр китептин ээси болду. Таңдагы ырлар, Жылдыздуу жаштык, Чолпонстан, Махабат, Жаңы ырлар, Менин жерим ырдын жери деген жыйнактары жарык көрдү. Мой дом аттуу ырлар жыйнагы 1950 жылы Москвадан орус тилинде басылды. Бул китеп жалпы союздук окурмандар тарабынан жылуу кабыл алынып, акындын атагын алыска таратты. Алыкул Осмонов эң мыкты котормочу да болгон. Ал Пушкиндин, Шекспир, Низами, Шото Руставели сыяктуу дүйнөлүк адабияттын алыптарын көркөм дүйнөсү менен кыргыз окурмандарын биринчилерден болуп тааныштырат. Айрыкча улуу акын Шото Руставелинин Жолборс терисин жаманган баатыр поэмасынын Алыкул таржымалдаган котормосу аңызга айланып, атпай ата журтубуздун бүт булуң бурчуна жетти. Шекспирдин Отелло, 12 түн сыяктуу драмаларында кыргыз көрүүчүлөрү анын котормосу боюнча сахнадан көрүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Бирок ажал арбайган ач колун ага сунуп, өлүм жакындап, суусу түгүнө берди. Ашкере Айкөл, ташкындаган таланттын туз насиби 35 жылга гана өлчөнгөн экен. Залкар акын 1950 жылы 12 декабрда дүйнөдөн кайтты. Көзү өткөндөн кийин 1964-1967 жылдары чыгармаларынын 3 томдук жарык көрдү. 1984-86 жылдары ырлары, котормолору, поэмалары менен драмалары кайрадан 3 томго топтоштурулду.
eң жаш калып. Эсте калбай атыне кайнап пышып, далай кыйын кездерге балбан турмуш түбү калың болсо да керек жерин жара тээп кирерде дооруй басып тосуп чыгып жолумдан бурай кармап майыштырып оңумдан жаш өмүрдө жаңы бөбөк көрөрдө таш боор ажал тартып кетти колумдан. Өлдү бөбөк, жүргөн каны токтогон, бир жылт этип өчкөн чырак окшогон, учсуз жердин бир учкуну кеткен жок, бети жогай, жер уялбайт ошондон. Кетти бөбөк, жана гана бар болгон, жарыктанып, жаңы гана ойгонгон, түпсүз көрдүң, карыш бурчу кеткен жок, ары жогай, өр уялбайт ошондон. Бар болсо экен, картайганда көргөнү, соо болсо экен, жаштын жаңы жөлөгө. Өмүр болсун, эртеңкиге тобокел, өлбөсө экен, башкалардын бөбөгү. Ал кул